Учурда аз убакыт ичинде көп мөмө берүүчү көчөттөр багбандардын кызыгуусун арттырууда. Жаздын келиши менен Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Чечме айылынын тургуну Жеңиш Муканов 4,5 миңден ашуун карлик аталышындагы көчөттөрдү олтургузган. Өзүбүздүн келечеги үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн, элдин келечеги пайдасы үчүн ушул көчөттөрдү алып келип бул жерге өзүнчө плантация ачтык. Мурда буудай эгилчү, эспарсет эгилчү. Мына азыр заманбап көчөттөр чыга баштаптыр. Карликовый, поликарликовый дегенчи. Мына азыр бул жерге биз Сербиядан заказ менен 4,5 миң көчөт алып келдик. Мунун арасында гиляс бар, тоже карликовый, кичинекей баягындай 5 өзү алаканды жабат. 3 сантиметрден бир өзү. Ширинасы, томологу жаңактай. Анан Ретчев деген баягы кара кошкул алма, өзүнүн айдыркен алмасы да кара кошкул. Анан кийин Golden Grim деген сары алма. Пакталма деп коебузчу. Ал да карликовый. Ошондой эле багбан карлик көчөттөрүн сугарууда тамчылатып сууга ыкмасын пайдаланууда. Бул аймакта сууга суу танкыстыгы жаралгандыктан тамчылатып сууга ыкмасын колдонуу багбандар үчүн алда канча ыңгайлуу экендиги айтылат. Анан бул системада жакшы жагы карликовыйдын место эконом болот экен. Мына аралыгын көрдүңөр. 1,5 метр. Бул жагы 3 метр. Ортодо трактор айдайт. Тамырлар, чөптөр баягы ажырык дегендер эмелерге каршы трактор жүрүп турат. Чызылдап. Бирдем кексе да болот. Анан капельный система. Бул жерде биз ута турган нерсе эле пайдасы мына. Бул саатына 4 литр суу тамтырып турат. Именно тамырга. Мына астына шланг кеткен, ал жакта бассейндерибиз бар. Бүт пландаштырылган да. Бирлик айыл аймагында климаттык шартына ылайык жергиликтүү тургундар көбүрөөк багбанчылык тармагын өнүктүрүү аракеттерин көрүүдө. Абдулла Аким Сейитов буга чейин жер аянтына дыйканчылык үчүн колдонуп жүргөн болсо, быйылкы жылы анын ордуна 400дөн ашуун көчөт олтургузган. Анын айтымында мөмө бактарын олтургузуу бир топ эле пайда алып келет. Багбанчылык менен ушу 5-6 жыл болду. 5-6 жылдан бери алектенип атам азыр. Түшүм энди жакшы. Үйдөгүлөр ана огороддогулар жакшы болуп калды. Шонун аркасынан бул жерден бак кылдым да. Кыса болот экен деп şu аракат кылып көчөт тигип атабыз. Азыр эми шуну карап атабыз энди. Мээнет кылсак дагы 1-2 жылда мээнетибизди берет деп аракат кылып атабыз да. Каарманыбызга жер иштетүүдө жубайы көмөктөшүп келет. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, ар бир ишти аталган үй бүлө кеңешип, биргеликте жасап келишет. Биз быйыл мына үлүш жерде кичине малина эгип көрдүк. Ушунда бир кылып көрөлүчү. Мына жөөкө помидордун уругун сеип көрдүм. Эми чыгат. Келечекте бир эметип жакшы ниеттер менен мындай аракет кылайлычы деген ой максатта эгип көрдүк. Эми Кудай буйрса жакшы болсо секин малинаны көйсөк деген максатыбыз бар. Талага помидор эксек деген максатыбыз бар. Эми ушул бала чакабызга арнап дегендей ушул келечекте турмушту оңдойлу деген ниетибиз бар да, максатыбыз бар. Кыргызстаныбыз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Дагы эмне демекчимин? Президентибиз жакшы иште берсин. Элге көңүл бурсун, карапайым бизге окшогон элге. Şu жазгы көктөндүрүү максатында дагы айылдарда көп жакшы иште жүрүп атат. Айылдарда бүт көктөндүрүү максатында жазгы бактарактар эгилип, талаларда бүгүнкү күндө ошол көпчүлүк биздин Бирлик айыл өкмөт аймагындагы эл дагы багбанчылык жака өтө кызыктар болуп, ошол бак отургузмайлар бак отургузган жарандар да өтө көбөйүп атат. Жалпылап айта турган болсок, быйылкы жылда бир 15-20 гектардай эле бак отургузулуп атат. Көбүнчөсү ушул мөмөлүү бактарактар, алма, өрүк, гиляс багытында көп эгилип атат. Жыл өткөн сайын Баткен областынын тургундары багбанчылыктын татаал сырларын мыкты өздөштүрүп, мол түшүм алууну көздөөдө. Жаз жарыш, күз күрөш дегендей учурда багбандар жаз менен жарышып талаа иштери менен элек. Батма Маматмар кызы, Азатбек Курбанбеков, Алтын беш жаңылыктары.